Sүйүнчү айтайын, аябай жакшы сүйүнчү. Мына 9 майда баштадык эле. Урматтуу окуучулар, Ак Моюнда биринчи жолу Кудай буйрса үзгүлтүксүз мына айылдаштар көрөсүздөр, группа ачып койгонбуз. Ар бир Ак Моюндук ким экени керек, айыл өкмөттө иштейсиңби, мугалимсиңби, жөнөкөйбү, уйсайсыңбы, эч ким айырмасы жок. Ар бири стипендияга деп 100 сом которуп атасыздар, Мына ошол стипендияны бүгүн беребиз. Эми урматтуулар, Кудай буйрса биздин стипендия меники эмес, айылдыкы, жаштардыкы баарыбыздын атыбыздан Ак Моюн стипендия фонд деп түзгөнбүз. 25 майда элемес, эми ай сайын стипендия берилет, Кудай буйрса. Мындай эч жерде жок. Эми 20 жылдык болгонго чейин дагы бир конкурс өткөрөбүз. Ал кандай конкурс десеңер, Кудай буйрса зерикпейм, ар бириңерди кыдырам. Көчө китеп окуу конкурсун кылабыз. Чоң кишилерби, окуучуларбы, Кудай буйрса китеп окуу конкурсун кылабыз. Андан башка дагы конкурстарыбыз көп. Бүгүн бир өзгөчө стипендияларды берели. Райондо дагы башталды, Кудай буйрса. Райондо дагы ушул бизди туурап эми кече баштадык. Эч бир району, акимчилик, директорлордун тиешеси жок. Жаштар демилгелеп, эми Ат башы району боюнча стипендия фонд түзүлдү. Ак Моюндук өзүнчө, Ат башыныкы өзүнчө. Ошондуктан урматтуулар, стипендияларыбыз кут болсун, көп болсун. Дайыма ушундай окуучуларыбыз стипендия ала берсин. Биринчи стипендия, урматтуулар, мынау китепти дагы Жеңишбек Жумакадыр деген төк макым бар. Жылдызбек байкебиздин досу экен, салам айтты. Ушул досумдун айылына деп өзү атайын, ушуну берип коеюн. Анан ичине да жазып койдум эле, менде грамота жок, капа болбойсуздар. Ушуну айылыбыздан дайыма окуучулар олимпиадага даярдангыла, бар болгула. Мынанын ичинде айтылат, белек катары айтайын. Ушу Алыбаев Айсулуу деген окуучубузга физика предметтен олимпиадада 3-орунду алгандыгы үчүн күзүндө Ташкентке жолдомо. Кана келе бай. Азамат, бунда болсо сыймак. Кана келе бай. Эгер эми 11 класста 1-орунду алып берсең, балким Дубайга жолдомо беребиз. Кудай берсин. Айтканыңыз келсин. Кана келе бай. Барабай, рахмат. Анан урматтуулар, негизи жакшы окуган музыка, рахмат. Негизи жакшы окуган балдарга стипендия берилет го, мен тентек балдарга да стипендия берим келет. Урматтуу окуучулар, жайында дагы окугула, макулбу? Жайында дагы акча көп. Ак Моюндун эли акчаны көп эле берип атат. Стипендияда акча көп толтура буйрса. Экинчи стипендия, мына бул жакшы китеп белек менен. Урматтуулар, өткөндө кандай ойлоруңар бар, окуңар кандай десем, мен ушу айылга жаңы келдим. Биздин мектеп аябай сонун экен, бирок жакшы окубай атам, мугалимдер мага жакты деп, бирок окуу боюнча бир идеяларды айтты мага. Укмуш идеяларды айтты. Таң калдым. Мындай окуучубуз бар экен деп, рахмат ошол окуучуга берейин. Борисов Умар деген бала. Келе бай. Келе бай Умар. Бул ошо идеяларды айтканың үчүн, ал эми эмкире жакшы окусаң акча кошулат, макулбу? Жакшы, келе бай. Албина. Анан дагы бир өзгөчө стипендия, буга акча кошуп берем. Мен таң калдым ушул балага. Ушул бул жерде барбы, жокпу билбейм. Балдардан сабак алып атам, өтүп атам, экзамен алып атам, анан такыр сүйлөбөйт, жооп бербейт. Анан сенден эмне үйрөнсө болот десем, агай, менден туруктуулукту, сабырдуулукту, эң жөнөкөйлүктү үйрөнсө болот деди. Ушул балага берим келет. 8 класстын окуучусу Көкүлөв Улукбек деген жигит барбы? Кана келе бай. Албина чык, Албина. Эжеси бар. Эжеси, ой баракелде. Анан 1000 сом стипендиясы менен. Ана, баракелде. Эжесине подарка болот. Рахмат, бар болобай. Дагы бир стипендия, урматтуулар, окуу боюнча беребиз, бирок жашоодо мындай адамгерчиликке да үйрөтүүбүз керек. Ушул адамдан мен аябай таасир алдым. Силер да балким таасир алсаңар керек. Адамгерчилик боюнча айылыбызда 1-2 жыл мурун бир карындашыбыз ооруганда уюн торпогун берди. Ушул байкеге да бир стипендия берим келет. Арпачиев Кайырбек деген байке барбы? Кайырбек байке кызы барбы? Шеки класста кызы бар да. Bir uyu bir torpaq var ekan, mına algıla deb uyundan torpağını da berip atat. Uşul baykega bir aябай razı oldum. Gel bak.
Barakalla, рахмат. Атаңа берип кой. Өтө сонун белек. Андан кийин дагы бир тентекпи, жоошпу билбейм. Бирок окуучулардын баары терминди тили келбей айта албай атканда бир оор терминдерди айтып мени таң калтырган бала болгон. Ошо балага да бир белек берим келет. Сайдымаров Баязет деген бала барбы? Баязет. Келген эмес бар. Жокпу? Класс жетекчиси барбы? Барбы? Гүлназ келиңиз. Сайдымаров Баязет деген бала өтө сонун бала экен. Кана келиңиз, акчасын да берем, шашпаңыз. 1000 сом. Окуучуга, Кошунасы. Кошунасы дагы да алып барып берет. Биз окуп жүргөндө ушул мектепте отурганда иштечи эле мектепте, бирок мугалим эмес. Ушул байкеге да бир белек берим келет, урматтуулар. Адамгерчиликтин олимпиадасынан жакшы сөздөрүн айтып, анан биз перемени ачыкканда биз менен сүйлөшүп, ушул мектеп силердики, ушул мектепке келишиңер керек. Биздин айыл эң сонун деп бизге аябай мындай эме берчиле да. Ушул байкени эстесем мындай жашоодо аябай мукактан ыйлагым келип кетет. Бирок өтө сонун дем берген. Ушул байкеге да бир белек берим келет. Дайыма бизге жардам берет эле, сөкпөйт эле, урушпайт эле. Партабызды сындырса акырын келип оңдоп коет эле. Башыбызды сылап коет эле, ручка сурап барат эле, уялбай элечи. Ушул байкеге келип белек берейин. Дөкөн байке, келиңиз. Браво. Дөкөн байке сондай киши. Кана келиңиз Дөкөн байке. Бизге предметтен үйрөтпөсө дагы жашоодо чоң мугалим болгон ушул киши. Барбалды. Анан өзгөчө белегибиз бар. Өткөндө мындай өзгөчө бир эме кылдык эле, урматтуу ата-энелер. Бул эми директор завуштан уруксат сурадым. Гапыр Мадаминов деген агай айылында ушундай кылат экен, анан бизге дагы кылса болобу деп директор завуштардан уруксат сурап анан кылдым. Окуучулар 7 класстан өйдө кайсыл мугалим жакшы сабак берет деп ошол мугалимге добуш бердирттик эле, мугалимдерге. Жалпы 2 мугалимге добуш берсе болот, бир окуучу 100 окуучу добуш бериптир. 22 мугалимге добуш берилиптир. Анын арасында экинчи менен биринчи орундарга бир китебиз менен бир аз болсо да стипендиябыз бар. Ошонун арасында экинчи орунду алды окуучулардын 25 упай добушу менен алдыңыздарга Исмаилова Жипар эже барбы? Молодец. Кана келиңиз. Кара келиңиз эжеке. Жакшынакай автордун өз колу менен китеп жана 2000 сом экинчи орунга. Кара келиңиз. Анан урматтуу эже кечирет. Эже класс жетекчи экен. Анан классынан добушун атайын өзүнчө бөлүп коюп карадым, урматтуулар. Классынан жакшы сабак бергендиги үчүн деп классынан 3 эле окуучу бериптир. Калганы башка класстан берди. Ушунустан калдырды мени. Рахмат эжеке. Демек жакшы класс жетекчи болушу мүмкүн, бирок классы жакшы методика боюнча добуш бербептир. Демек калыстык болду дейм. Биринчи орун атайын ушундай өткөрдүк эле десек, Гапыр Мадаминов агайыбыз өзү белегин берип жиберди, китебин кол тамгасы менен. 3000 сом сыйлыгы бар. 39 добуш менен бизге чындап жакшы методика менен берет деп добуш беришкен. Ким деп ойлойсуздар? Кожоканова Дамир эже. Азырынча 3000 сом. Жакшы. Олимпиадага даярдаш кыйын. Мына 2 жылдан бери, 3 жылдан бери ушул алып келатат. 2-нчи орун, 3-нчи орун. Кудай буйрса быйыл Айсулуу экөө даярданып 1-нчи орунду алат деп үмүттөнөбүз. Райондон 1-нчи орун эмес, республикадан 1-нчи орун болсун Кудай буйрса. Дагы азыр жайында ысык аякка барганга болбойт. Айсулуу менен мугалим эжекеси экөө ээрчишип алып Кудай буйрса кеч күздө барып келесиздер. Кой келди Назгүл эжеге дагы Ташкентке жолдомо. Кана келиңиз эже. Барбаңыз. Рахмат, аман болуңуз. Азамат. Эже, ой шашпаңыз, келиңиз. Анан Ташкентке барганга чейин да майлоо сүттө деп калат.
жок дегенде бир суупу алып бериңиз. Ошого 1000 сом. Барып алыңыз. Дагы деле акча көп, урматтуулар, акча толтура. Окуучулар, айылдын ата-энелерине рахмат. Мына акчаны берип атасыздар. Биз өзүбүз да кошуп атабыз. 20 жылдыкка карата конкурс өткөрөбүз дагы. Программасын айтабыз. Анан ошондо дагы белек тапшырабыз. Рахмат, бар болуңуздар, аман болуңуздар. Ак моюн 2030 Кудай буйрса, район Кеппекен республикада 1-чи мектеп болобуз Кудай буйрса. Бар болуңуздар. Байрамбеков Жолдошбек. Агайга, Кыдырбай агайга. Сизди дайым ушул алдыга балдарды сүрөп эле астыга алып жүрө берсин дейт. Анан Жолдошбек кызы Нуриза. Üçüncü, ikinci, birinci orun alsаңыздар, ошол бизден администрациянын атынан бир чоң сыйлык бар деп айттык эле. Кудай буйрса ошону ишке ашырып, администрация төртөөбүз биригип, ошол сөзүбүзгө туралы деп Исмаилова Айсулууну 16-июндан 18-июнга чейин көлгө эс алууга сертификат Бакыт агай менен Жаскүлжө тапшырып койсун. Эжеси менен окуучусу бар, ош жерден жакшы даярданып ошол жактан сүйлөшүп, кеңешип 3 күн болсо да жакшы эс алып келгиле. Урматтуу окуучулар, урматтуу эже агайлар, бул ар бир мугалимге, ар бир окуучуга буйруш керек, алдыга жылыш керек билим сапаты. Ошон үчүн бул чоң мүмкүнчүлүк болот. Кудай буйрса, алдыда дагы көптөгөн ушундай жакшы нерселер болот. Ерлан Ташкентке берсе, биз Кудай буйрса эмдиги жылы спонсорлор көбөйсө Дубайга берип калабыз деген ойдобуз. Ушундай эле сертификатты Койгелдиева Назгүлжөгө тапшырып коелу. Назгүлжө келиңиз. Кут болсун сыйлыгыңыздар.